Көмүргө кум кошуп сатып турушкан. Кара кечеден баштап теске чейинкилер менен кумдан түшкөн пайданы бөлүшүп турушкан. Бул туурасында президент Садыр Жапаров кайрылуусунда билдирди. Видеого лайк басып, жана каналыбызга жазылып, жанында коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Ал бүгүн жалпы кыргыз элине коомдо катуу талкуу жаратып жаткан электр энергия жана көмүр маселеси боюнча түшүндүрмө жана толук маалымат берип коюуну туура көрдүм. Антпесе мени келе калып эле энергетика системасын кризиске батырып салгандай көрсөтүп, сындап жаткан айрым жарандарыбыз соц түйүндөрдөн түшпөй жатышат деп жалпы элге кайрылды. Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы 10 жылдан бери бир дагы ГЭС салынган эмес. Суунун башында туруп кошуна өлкөлөрдөн кышкысын электр энергиясын сатып алып турушкан. Кыргызстан үчүн бул өтө уят иш. Арзан баада алса дагы мейли дейсиң го. 1 киловаттын 5 сомдон алышып, элге 77 тыйындан берип турушкан. Албетте 5 сомдон деп кагаз жүзүндө көрсөтүлгөнү менен чыныгы баасы арзан эле болсо керек. Калганы чоңдордун чөнтөгүнө кетип турган. Балким ушундай кызыкчылыктарды улантып, жаргап жашай бериш үчүн өзүбүздө жаңы ГЭСтерди курушкан эместир. Ошентип жепкелешип энергетика системасын банкрот абалга жеткиришкен. Жыйынтыгында 140 миллиард сомго жакын карызга батырышкан. Бүгүнкү күндө мына ушул сумманы энергетика министрлиги ички жана тышкы булактарга карыз. Бул деген банкрот дегенди билдирет. Былтыр мен ишке жаңы киришкенде энергетика системасынын акыбалын көрүп алып, төбө чачым тик турган. Ошондой эле энергетика министрлигине тапшырма бергем. Мындан ары 1 тыйын карыз албайсыңар. Импортту 5 сомдон алууну токтотобуз. Бизде өздүк нарк канча болсо ошончодон алабыз, же өзүбүздөн иштеп чыгабыз деп. Мына бүгүн импорттун баасы 2 сомдун тегерегинде болуп жатат. 140 миллиард сом карызды көбөйтпөстөн четинен кутулуп баштадык. Кичи жана орто ГЭСтерди сала баштадык. Кудай буйрса 2024-2025 жылдарга барып, энергетика системасын кризистен алып чыгабыз. Импорттоочу эмес, экспорттоочу өлкөгө айланабыз. Ага чейин энергетика министри Доскул Бекмурзаевди курдак кылып куруп жесеңер дагы, бул система кризистен чыкпайт. Анча-мынча мүчүлүштүктөр сөзсүз болот. Айла жок, чыдайбыз. Көмүр боюнча жайлы-жайлай кыргыз көмүрдө саботаж кылышып, көмүр казуу кеч башталды. Муну моюнга алабыз. Бирок саботажга карабай, ÖKMдин бардык техникаларын өз убагында жардамга киргизип, көмүр казууну тездетип үлгүрүп калдык. Азырда саботаж уланып жатат. Анткени ал жактагы коррупцияны жок кылып жатабыз. Кандай коррупция деген суроо туулат. Мисалы, кара кечеден балыкчыдагы көмүр кампаган машина номери менен кагаз элекелет экен. Баланча машина менен түкүнчө тонна көмүр келип түштү деген мөр басылып кабыл алынды болот. Тагыраак айтсам, воздух келет. Воздух көмүрдүн ордун эмне менен толтурушат экен, дебейсиздерби? Балыкчыдагы кампадан кум аралаштырып жиберишет экен. Мына ошентип ТЭЦке алып келгенде бармак басты, көз кысты болуп эле өтүп кетип турган. Кара кечеден баштап теске чейинкилер менен кумдан түшкөн пайданы бөлүшүп турушкан. Ошентип тез кум аралашкан көмүр жагып жүргөн. Ошол үчүн ушул ишке аралашкан бир нече адамдар камалышты. Кум аралашкан көмүр жагууну токтоттук. Башка коррупциялашкан иштердин үстүнөн дагы иштеп жатабыз. Кыскасы, чирип калган системаларды тазалап жатабыз дейт өз кайрылуусунда.